Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Hurmatlı atalar, hurmatlı ağalar, hurmatlı Жогорку Кеңештин депутаты Талай ака, бул жерде губернатордун орун басары келген, биздин акимибиз турат. Бардык жетекчилер, күч органдары бул жерде бүт военныйлер бардыгы ушул жерде турушат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, хуббул ватан минал иман, бул имандын бир бөлүгү мекенди сактоо, мекенди сүйүү бул имандан деп айтат. Ошондуктан бүгүн өзүңүздөр баарыңыздар күбө болгондой, биздин Алай районунан 25 жашында Сулайманов Мухтарбек инибиз бардыгыбыз бара турган ахиретке биздин астыбызда мынандай болуп табытта жатат. Бул шахид катарында кетти. Азыр бул жерде кичинекей митинг сөздөрү бар. Ошондон сөздү биздин акимибиздин замы Арапаевич Бактыбек аваз бересиз. Урматтуу агайын туугандар, урматтуу бүгүнкү митинг экибинин катышуулары, өзүңүздөргө маалым болгондой, Баткен облусундагы болуп жаткан Кырдаалдын кесепетинен мекенди коргоо үчүн жанын аябаган эл азамат жигиттерибиз курман болушту. Алардын катарында Алай району эл жүрөк жоокери өз милдетин жана ата мекенге берген антын сактап, мекен тынчтыгы үчүн өз өмүрүн берген офицерибизди акыркы сапарга узатуу зыйнатында турабыз. Жоокерибиздин курман болгондугу жөнүндө суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдык. Бул анын үй бүлөсү жана туугандары үчүн гана эмес, Алай району үчүн чоң жоготуу. Элибиздин тынчтыгы, мекенибиздин эркиндигин сактап, өз өмүрүнүн аягына чейин кызмат өтөгөн мындай эрдикти жана эр жүрөк уулун Алай району эч качан унутпайт. Өз мекенине берилип, кызмат өтөгөнүнө, кыргыз элинин тынчтыгы үчүн күрөшкөндүгү үчүн дайыма таазим этебиз. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Жоокер Сулайманов Мухтарбек Мырзакеевич 1997 жылы 27 декабрда Ош облусунун Алай районундагы Гүлчү айылында туулган Бишкек шаарынын жашоочусу. 2004 жылы Гүлчү айылындагы номер 1 Мусадышев атындагы орто мектебин 1-класска окуп, ушул эле жылы ата энеси менен үй бүлөлүк жагдайына байланыштуу Бишкек шаарына көчүп кетишкен. 2012 жылы номер 6 гимназия окуурун өтүп, андан 1 жыл окуган соң 2013 жылы 9 класста аяктагандан кийин Кыргыз улуттук аскер лицейине тапшырган. 2016 жылы бул лицейди ийгиликтүү аяктап бүтүргөн. Андан соң Санкт-Петербургдагы аскерлик байланыш академиясына тапшырып, 2021 жылдын 19 июнунда Будённый Советтер Союзунун Маршал академиясынын инфокоммуникациялык технологиялар жана атайын байланыш системалары адистиги боюнча аяктаган. Мамлекеттик экзамен комиссиясынын чечими менен ага инженер квалификациясы ыйгарылып, ага лейтенант наамы берилген. 16 сентябрында Баткен облусундагы Кырдаалдын кесепетинен улам мекенди коргоп, баатырларча курман болду. Жоокер Сулайманов Мухтарбек Мырзакеевич мекенине жасаган эрдиге кыргыз элинин тынчтыгы өмүрүнүн акырына чейин кызмат кылган элеси түбөлүккө сактала бермекчи. Эскерүү үчүн сөз бүгүн атайын Алтындай убактын болуп келген Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Сарыбашев Талайбек Назырбековичке берилет. Эр жүрөк уулубуздун туугандары бүгүн оор жоготулуп турат. Мен жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Бул Баткенде чек араны коргоп каза болгон
Улдарыбыз, ержүрек аскерлерибиз, булар жөнөлгөн жок. Булар ата мекен үчүн Кыргыз мамлекетинин бир дагы метр жерин душмандарга бербейбиз деп келечек муундардын бактылуулугу үчүн өз жарын беришти. Кудайым ушул эр азаматтарыбыздын бейишин берсин. Бул күндөр дагы өтөт буюрса, бул күндөр дагы өтөт. Кудай буюрса, булардын аты сөзсүз элдин жүрөгүндө түбөлүккө сакталат. Мамлекет бар, Кудай буюрса, мамлекет буларды эч качан унутпайт. Булар өздөрүнө сөзсүз берилген наандарын алышат. Эми баладан айрылган, бир туугандан айрылган, туугандан айрылган оор, ошон үчүн сабыр кылыңыздар, айла жок. Мындан ары ушул Кудайым ушул үнүбүздү колдоп, бейиштөрүнөн орун берип, эң негизгиси ушул Кыргыз мамлекетибиз Кудайым колдоп, Кыргыз мамлекетибизде тынччылык болуп, өнү өсөйлү туугандар. Бардыгыбыз белди бекем бойлу. Мына көрүп атасыңар, күндөн күнгө канча деген эр азаматтарыбыз ушул мекен үчүн жанын берип атышат. Ошолордун баардыгы жаткан жери жайлуу болсун, тынччылык болсун. Дагы бир жолу ушул Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын атынан, депутаттардын атынан терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Кош бол, Мухтар энем, Алай эли, Кыргыз эли, сен менен биз дайым сыйынтабыз. Эскерүүчү сөз Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыдаар укук өкүлүнүн орун басары Толтоев Эрнес Магашбековичке берилет. Урматтуу бүгүнкү ушул баатырыбызды акыркы сапарга узатуу зыйнатында чогулуп отурган биздин туугандар, бүгүн биздин ушу баатырыбыз Мухтарбекти акыркы сапарга узатуу зыйнатында чогулуп отурабыз. Бул биздин үчүн абдан оор жоготуу болду. Кыргыз Республикасынын президентинин атынан, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын атынан, Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы урматтуу өкүлүнүн атынан Мухтарбектин жакындарына, туугандарына, ата-энесине, үй бүлөсүнө, жалпы алайлык туугандарга терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Мухтарбек чынында эл үчүн күйгөн, мекенди сүйгөн патриот жигит эле. Мына өзүнүн жанын ушул мекенди коргойм, элди коргойм, душмандарга мекенимдин, элимдин, жерин тепселетпейм деген ураан менен бул дүйнөдөн өттү. Мухтарбектин эмгегин, анын баатырдыгын биздин элибиз, мамлекетибиз дайыма эстейт. Мухтарбектей жигиттер бар, бүгүн биздин мамлекетибизде Кудай буйрса тынчтык болот, өсүп өнүгүү болот. Мухтарбек жаткан жериң жайлуу болсун, топурагың торко болсун. Мухтарбегинин кош бол, кош баатыр. Эскерүүчү сөз Алай райондук жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы Аббазов Каныбек Сагынбаевичке берилет. Урматтуу айын туугандар, баарыңыздар эле мамлекетте болуп жаткан кыйынчылыктарды көрүп угуп жатасыздар. Кыргызстан боюнча мына 30тон ашык биздин ушу жөнөкөй катардагы жөнөкөй жарандарыбыз, аскер кызматкерлери тилекке каршы ушул жаңжалдын жыйынтыгында өмүр менен коштошуп отурат. Алардын арасында ошо биздин бир тууганыбыз, Алайдын тургуну Мухтарбек энебиз дагы бар тилекке каршы. Мухтарбектин өмүр баянын өзүңүздөр эле көрдүңүздөр, уктуңуздар. Ошо кичинекей кезинен баштап эле аскер адам болом деп мектептен жакшы окуп, аскер жанакы Суворов училищасын бүтүп, андан академияны окуп, өзү ушуга даяр болгон, мекенди сактайм деп, ошо мекенге кызмат кылам деп, жөн аттан жыгылып каза болгон жок. Ошо мекеним үчүн, элим үчүн деп өмүрүн кыйып атат. Биз мамлекеттик кызматкерлер, мамлекет ушу биздин баатырларыбызды түбөлүк эскерип, ушу аты түбөлүк калуу боюнча баардык иш-чараларды кылганга биз милдеттүүбүз. Биз дагы ушул көчөгөн окуп алып, үйлөнгөнүнө 1,5 ай болуптур. Ичибиз ачышып атат, кабыргабыз кайышып атат.
бир туугандарына дагы бир жолу кайрат каалайм. Ушул келечекте ушу мекенибизде эң негизгиси тынчтык болсун, өлүгү болсун, кош бол, жаткан жери жайлуу болсун, жанаттан алсын. Söz, ушул биздин баатыр улубуз Мухтарбектин атасы Мырзаке, келиңиз. Assalamu alaikum, ata jurtum, eli jurtum. Bizge betsizlik menен agressorluk kılıp basıp gelgen betsiz düşmandарды korgoyuz dep ушундай чыгып аткан балама ыраазычылык берем, билдирем. Ушундай эле керек десе баарыбыз мекен үчүн каш каныбызды аябайбыз. Ушул балам баатырларча курман болду, бирок өсүп жаткан чынар эле, келечеги кең эле. Ушундай кырсык, ушундай бир октун кесепетинен чынардай келечек кыйылып, өмүрү кыйылды. Балам, мен сага ыраазымын, сен да ыраазы бол балам. Дайыма келечегиң кең болсун. Эми барган жери, жаткан жери жайлуу болсун. Ушул жерде турган эли журтум баарыңарга таазим кылам. Ушул баламды эскерип турган силерге ыраазычылык билдирем. Чын жүрөктөн рахмат сиздерге. Рахмат, урматтуу агайын туугандар. Бүгүн мына ушул өз улубуз 40 жашында элине, мекенине кызмат кылган Мухтарбекти акыркы сапарга узатты, митингин аяктады. Мухтарбек, жаткан жериң жайлуу, топурагың торко болсун, бейиштин дөөнүнөн орун берилсин. Урматтуу жамаат, Мырзаке агабыз, сиз ушундай бир элин, жерин коргогон, ушундай бир чыган уулду тарбиялаган Алла таалам сиздерден ыраазы болсун. Эң негизгиси Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде өлбөйт деп. Бул Мухтарбек инибиз дайыма биздин жүрөгүбүздө сакталат. Өлбөйт. Кудайым буйрса дахалал жанната би гайри хисабын, эч качан эсеп сапсыз бейишке кирет. Кудайым буйрса. Аллах таалам жаткан жерин жаннаттан кылсын. Сапты тез алыңыздар. Эгерде бир карыз баласы болгон болсо, 3 күбөсү менен келсе, карызын жооп кое аласыздар, Ким жооп карызын? Амин. Ya Rabbi, Allahümme Rabbi esrola ta'si Rabbi temül hayır. Allah talam şartında kalgan ata enesine, bir tuğanlarına, jubayına Allah talam sabır jamina tağılıp, bugünkü atayın altında olgan vaksin korat kelgen bizdin beylik başına turanlarga da Allah talam işlerine ilgilik, memleketimizde tınçlık olsun. Allahu Ekber. Salatul cenaze. Salatul ve şerri fitnatil masih deccal bi rahmeti ya erhamer rahim. Portere olan boş ver. Portere. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allahümme Rabbi esir ve la tehsir Rabbi temmül hayır. Allah talam özünün ulu ayetlarından okulan Kur'an soğun. Şul kabristanda jatkan, jalp ötkön marhum ata-babalarыбыздын, bir tuğanlarыбыздын, oşonun katarında Muhtarbek inibizin ruhlarına hadiye kıldı. Allah talam bardığının jatkan jerlerin jannatin bir başlarından kılıp, kabırların nurga bilip, ahiretlerini avat kılın. Bugünkü taziyaga gelgen
меймандарыбызга Аллах таалам сафарыңыздарды бейгатар кылып, келген кадамдарыңызга казанат жакшылык берсин. Аллах таалам мамлекетибизде, эл журтубузда, районубузда дайыма тынччылык, амансыздык табын. Аллаху акбар.